Kutmandu күнүңөр менен кымбаттуу менин кичинекей козуларым. Силерге ден соолук, жакшы маанай каалап, бүгүн мен силерге карышкыр жана эчкинин жети улагы жөнүндөгү жомокту айтып берем. Анда балдарым кулак салып угуп туруңлар. Илгери Токойдо бир эчки жашаптыр. Анын жети улагы бар экен. Жети улагыны карышкыр аябай көзү күйүп, тиштерини калчылдатып, көздөрүн тостойтуп, кандай кылсам ушул улактарды жесем экен деп артыдан аңдый берет экен. Бирок аларга дайыма коенектер жардам берет экен. Коенектерди кууп келе жатып сууга түшүп кетет. Коенектер жыгылып калдым дегенде ачуусу келип бирөөгө келет. Караса, бирөөсү чоор тартып, бирөөсү кубик рубик ойноп, үйлөрү аябай шаңга бөлөнүп, жети улак ойноп жатыптыр. Бирөөсү китеп окуп атыр, деп. Билдим, мен буларды жеймин деп атканда, эшикти жабып, энеси эчки Токойго жөнөптүр. Балдарым, эшикти ачкыла, мен силерге сүт алып келдим дейт. Балдар сүйүнгөн боюнча эшикти ачат, баары идиштерине сүт коюп, курсагын тойгозот. Ал эми карышкыр терезеден карап, кантип жешинин амалын кыла баштайт. Сүт ичип бүтүшкөндөн кийин балдары энесиге жардам берип, идиштерди жууп, ордоруна коюшат. Эми балдарым, эшикти ачпагыла, мен Токойго кеттим. Эшикти бекем жаап алгыла дейт. Балдары ырдашып, бийлешип, төмөлө жыргашып ататтар. Так. Ой, энебиз келди. Бул ким? Мен, энең Эрмин. Ачкыла эшикти. Жак, бул сен биздин энебиз эмессиң. Энебиздин үйүнө андай эмес. Сен карышкырсың, дедим. Деп балдары эшикти ачпай койду. Шашпагыла. Мен силерге көрсөтөм, силерди. Туркаган боюнча аюга келди. Аю тоңкулдактын тумшугун оңдоп жатыптыр. Так. Ой, аю байке, мен жакшына кылып койгон турбайсызбы, деди. Кел карышкыр, эмне болду? Айке, жардам бербесең болбой калды. Менин үнүмдү жакшына кылып чыгарып берчү. Үнүм аябай жаман чыгып жатат. Мейли, сен бирнекени баштап аткан жоксуңбу? Тоңкулдак тумшугу менен так дейт. Ошентип аю карышкырдын үнүнү сонун кылып берди. Рахмат. Башына жолук сал. Ырдаймын, бийлеймин, мен азыр улактарды жеймин. Жеймин. Так. Улактарым, мен Токойго кеттим, эшикти ачпагыла. Эчки Токойго кеттим. Жакшы барыңыз, апаке. Улактары жырга ойноп жатышат. Так. Ким бул? Улактарым, эшикти ачкыла. Мен силерге сүт алып келдим. Улактарым кагыла, менин улактарым. Апабыз. Эшик ачылып, көздөрү торстоюп, тиштери шакылдап, карышкыр улактарды кармаганга аракет кылды. Бирөөсү суу чачты, бирөөсү кроватка бекинди, бирөөсү отунга чыгып, канда отун түшүп кетип, карышкырга тийгенде бир улак келип туруп, сааттын маяктын диги менен урду. Ошондо бирөөсү эмени каптыргытканда, аны көтөрүп чыгып кетип барганда, жыга сынып кетти. Аю карышкыр үйүнө улактарды алып кетти. Энеси үйүнө келди. Үйүнө мешке жашын алган кызычыктан апеке эчке алып кетти. Карышкыр улактарын алып кетти. Жардам бергиле. Ой, менин эмелерим, жардам бергиле, коенектер. Мен балдарымды карышкыр алып кетиптир, деди. Булар так эткирип, мен азыр силерге жардам берем, деди. Барганда мен силерди жейм деп чакаларын алып, карышкыр сууга кетти. Энеси менен улак чуркап кирди да мешоктун оозун чечип, улактарын кагылайын, мен силерди куткарамын. Жашын кыла, кандай кылабыз, деди. Келгиле, мешокко толтура
кирпич салып коелу деп кирпичти салып кайра ордуна оозуну бууп коюп койду. Лалай, мен силерди жеймин, деп карышкыр сууду койду дагы бычагын курчутуп, мен азыр чекеден силерди союп жеймин деп идишин алды. Ошол мезгилде көйнөктөр аюуга келди. Айка, жардам бериңиз. Тиги карышкыр эчкинин улактарын жеген жатат. Мен айткамын ошондой анын мыка чекенине баскыла кеттик, туркабай жөнөдү. Ошол мезгилде карышкыр сийинген боюнча эме кылып баягы карапасыга улактарды союп жеймин деп атканда терезеден эмелер көнүп калды, көйнөктөр. Чогулгула силер, эмне кылып жүрөсүңөр? Азыр сени аю келет деп аңгы туркап келди. Ой, карышкыр, мен сени өлтүрөм дегенде бешокты көтөргөн боюнча чуркап качып кетип барды. Шашпагын карышкыр, таштал ал дагы мешогуңду дегенде, мына биз бул жактанбыз. Айке, биз аман эсенбиз дейт. Ошондо карышкыр чуркап кетип барды. Баягы көпүрөгө келгенде сууга түшүп кетти. Сууга түшүп кеткенде башына кирпичтер түшүп, аю өлүп калды. Эчки улактары менен аю, көйнөктөр болуп, биз ойнойбуз, биз жыргайбыз, токой биздики деди. Мына балдарым, жомок аягына чыкты. Жомоктогу каармандардын кимиси силерге жаккан болсо, мага кайтарым байланышка чыккыла. Анда эмесе саламатта калгыла.